Премьер-министрдің милдетін атқаруучу Эльвира Сурабалдиева жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын Бишкектеги номер 21 мекемесине барды. Ал эркинен ажыратылгандар отурган жайдын санитардык абалын, камакка алынган жактар кармалган камераларды көрүп чыкты. Эпидемиологиялык абалга байланыштуу бул жакка келгендер ПЦР анализи терс чыккан маалымдамасы болгондо гана кабыл алынып, кире бериште дене табы текшерилет. Дене табы көтөрүлгөн жана коронавирустук инфекцияга шектелгендер үчүн карантиндик камералар даярдалган. Вице-премьер-министрдің милдетін атқаруучу COVID-19 жаңы түрүнүн жайылышынын алдын алуучу тийиштүү санитардык талаптарды тыкыр сактоону эскертти. Ал мекемедеги айыпталуучуларга түзүлгөн шарттар менен таанышып, жарандар менен пикир алышты. Мындан сырткары Сурабалдиева саламаттыкты сактоо министрлигине мекемени тез жардам мунаасы менен камсыздап, медицина кызматкерлеринин квалификациясын акысыз жогорулатуу жана медициналык окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүн аталган тутумдун тийиштүү бөлүктөрүнө бөлүштүрүүнү тапшырды. Элиза Нурматова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.